Президенттин атын жамынган Алиакбар Каныбек уулу эркиндикке чыгып, жабырлануучуларга тосмо арыз жаздыруудабы. Менин аты жөнүм Асель Шамилова, алдыда кененирээк айтып берем, каналга каттала бериңиз. Бишкек шаардык милициясы Каныбек уулу ашар бирикмесин түптөп үй алып берем деп 600дөн ашык адамдан 150 миллион сом жыйнаганын белгилеп, аны 2 ай мурда кармаган. 2-июнда Ашардын башчысын Октябрь райондук соту үй камагына чыгарганы белгилүү болду. Алиакбар Каныбек уулу эркиндикке чыгаар менен ага арыз жазгандар менен байланышып, акчаларыңарды кайра артка кайтарып берем деген убада менен тосмо арыздарды жаздырууга үгүттөп жатканы тууралуу маалымат келип түштү. Жабыркагандардын бири жүзүн жаап, аты жөнүн өзгөртүү суранычы менен Каныбек уулу азыркы учурда коюп жаткан талаптарды айтып берди. Канча салдыңыз эле? Мен миллион салгам. Миллион акча салдым. Бул 2 жылдан бери мен акчамды колдонуп келет, же акчамды бербейт, же үйүмдү бербейт. Эми мынакей 2 ай отурду. 2 айдан кийин бул чыгып кетти. Эми группага улам сайын жазат. Тосмо арыз берсеңер акчаңарды кайтарып берем. Болбосо мен отуруп кете берем, бир сом акчаңарды кайтарбайм деп бизге кайра бизди күнөөлүү кылып койду да. Күнөөлүү адам болуп эми ушу күтүп келебиз күнүгө. Группа ачам дейт. Группадан улам сайын сүйлөйт, бир берем дейт, бир бербейм дейт. Эмне үчүн бул чыгып кетти, мен түшүнбөйм. Следователь барсаң, билбейм, аны биз алып бере албайбыз, сот чечет дейт. А сот болсо, бул закрытый сот болду, жабык сот. Биз даже билбей да калдык, мунун качан чыкканын. Группага чыкканда гана билдик, что бул акча берип чыгып кетти, эмне үчүн чыгып кетти. Ошончо адамдын акчасын алып, акчабызды ала албай, ошо акчабызды алсак элек. Эми офис ачам деп атат, дагы ишмердүүлүгүмдү улантам деп атат. Акча албайм, бирок ашарды жаап, башка дагы жакшы тилектерди кылам. Мен эми мошенник эмесмин деп бизди кайра коркутуп баштады. До конца соттошом, акчаңарды 10 жыл, 5 жыл, 10 жыл сүйрөп жүрө аласыңар. Акчаңардын күчү кетет деп кайра голосовой жөнөтүп атат ошо. Ал коркутуулардын максаты эмне? Тосмо арыз жазгыла деп. Тосмо арыз жазып бергиле, менин башымда РОВДдан кутулткула, сот процессинен мени толук чыгаргыла деп айтып атат. Бул бизге акчабызды бербесе, мен доо арыз жок деп жаза албайм. Мен эртең доо арыз жок дегеним, бул мен акчаман эч кандай аласа бересем жок деген сөз деп түшүнөм мен. Эми жазып бербей жүрөм. Азыр биз билебиз да, баягы президенттин баласынын дагы атын айтып жүрөт. Азыр сиздерге ошондой сөздөрдү кайра айтпай элеби? Чыккан күнү айткан, жогорку жактан звонок менен чыгардык. Ошонун жардамы менен чыктым деди. Түндө жөнөткөн сообщениясында эч кимдин атын жамынбайм, алардын тиешеси жок деп гана койду. Буга чейин бирок алардын аты менен айткан. Филармонияга жолугушуу болот деген, президент катышуусунда болот, жогорку кеңештен депутаттар келет, 01 келет, 02 келет деп айтат эле аларды. 01 деген эми Жапаров, 02 бул Ташиев деп бизге ошентип айтышкан. Ошого көп адамдар ишенген. Көп адамдар ошонун аты бар үчүн гана кирген. Бизге окуясын бөлүшкөн бул жабырлануучу жалгыз бой эне, ал 10 жылдан бери Москвада ашпозчу болуп иштеп келе жаткан, миграцияда тапкан ташыган акчасынын бардыгын мына дал ушул ашар бирикмесине сала берген. Мындан тышкары анын майып агасы дагы бар. Азыр же акчадан, же үйдөн жок отурат. Алиакбар Каныбек уулунун бизге ал үн жазуулары менен дагы бөлүштү. Мен встречный сурап аткандын максаты ишимди улантайынчы, баягы элге болгон аманатты бүтүрөйүн деп, азыркы учурда ошол соттон, ошол эле РОВДдан арылайын деп встречный сурап атам. Эже мен айткам, ким үстүмөн арыз жазса, только следствиеден кийин гана берем деп. Хорошо, арыз жаздыңарбы? Ошол эми следствие сурагыла тергөөчүгө, ким жаздырды эле арызды? Кана акчамды алып берем дебедим беле? Эмне болду? Акбар чыгып турго, качан алып бересиң деп сурап алып, ошол менен сүрүшүп эле мага эмне жазып атасыз? Же акчаңарды алам десеңер, тосмо арызыңарды барып эртең саат 10-добу, 11-деби Октябрьский РОВДга барып жазып туруп тосмо арызыңарды жазып берип акчаңызды алыңыз. Же болбосо, нет, мен жакшы жүрүшө албайм десеңиз, дальше мен соттошо берем. Хорошо? Мен кылмыш кылган жокмун. Эже мээимди жебеңизчи деп атам. Мен айтып коем, каяка арыз жаздыңыз, ошол жактан барып алып алыңыз деп атам. Хорошо? Ким алып берем деди акчаңарды? Барып ошол жактан сурагыла. Арыз жаздым мен, эмне болду гана тиги? Акчамды бербейм деп атат деп.
Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Эрматов алдамчылык беренеси менен ачылган кылмыш иши дагы деле тергелип жатканын айтты. Анткени менен арыз жазган 30 адамдан 20сы кайрадан тосмо арыз жазып бергенин тастыктады. Алиакбар Каныбек уулунун үй камагына чыгып, тосмо арыздарды жаздырып жатканы бул тергөөгө тоскоолдук эмей, анан эмне? Мы в любое время готовы принять заявление. В любое время, любой заявитель. Потому что по нашей информации, там канча кишиден ашык бар делди заявитель. 1700 заявителдер бар экен деп айтты. Бирок бирөөсү да келдик мына. Мы дело как получили и уголовный розыск подключаем. Наоборот, бизге баягы элдер кичине келгиси келбей, арызын жазгысы келбей поддержка кылып атышат да. Если неме болсо основание биз келгиси келбей эмес, алардыкы болгону Алиакбар Каныбек уулу өзү ошентип мындай коркутуп атыптыр. Кимде ким арызын албаса, анда алар менен соттошом деп атыптыр. Соттошуп алып туруп, анан кийин соттун чечими менен акчаңарды аласыңар. А кимде ким эрте акчасын алгысы келсе, мага тосмо арыз жазып бергиле, мен акчаңарды кайтарам деп атыптыр. Бирок бул дагы не факт. А вы вот так сделайте, нам скиньте. Биз азыр текшерүү жүргүзөбүз. Бул боюнча дагы атайын тапшырма берип туруп, чараларын көрөбүз да. А так, биздики двери всегда открыты. В любое время пусть придут, арыз жазып десек, кабыл алып туруп, ишти козгоп туруп, соответствующие меры будем принимать. Мисалы өзүңүз деле азыр айтып атпайсызбы, 30 арыз түшкөн, 30дан 20сы тосмо арыз жазып берсем, булар деле жөндөн-жөн жазып берген жок да. Бул жакта деген кээ бирлер миллион салгандар бар экен да, мындайчы. Чоң акча. 700 миңден баштап 900 миңди айтышып атат бизге келгендерчи. Эми жөн эле тосмо арыз жазып бергидей бул жерде албетте башка сөз бар да. Турали Асель, биз мындай, биз тараптан мыйзам чегинде чечим кабыл алабыз любой нерсе менен. Келип турган кишилер болсо келип бизге жаза берсин. Биз жардам беребиз. Жардам берип туруп, ошол канча акча алса, ошол бүт немелерин кылдырганга жардам беребиз да. Чтоб никаких этих не было, это дело на контроле, не только в ГУВД, МВД да контрольдоо, правоохранительные, надзорные органы да контрольдоо. Бул жактан только мы за. Если придут, будут писать, поддержим. Баса медиа хабка Алиакбар Каныбек уулу абактан чыккандан кийин шеринеге барып, караокеде жүргөн видео сүрөттөрү келип түштү. Мына бул кечеге Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматчысы Акмарал Чалова дагы катышканын, анын Инстаграмга чыгарган видео сүрөттөрүнөн көрүүгө болот. Биз Акмарал Чалованын Алиакбар Каныбек уулу менен кандай байланышы бар экенин өзүнөн чалып сурадык. Алиакбар Каныбек уулу менен сиздин кандай байланышыңыз бар? Алиакбар Каныбек уулуну мен билбейм. Мен өзүмдүн курбул кызым менен учурашканга баргам. Анан ал жакта көп адамдар отургандыктан мен кайра кеттим. Өзүңүздүн мындай жеке мамилеңиз жок демек? Жок, ал менден кичүү да. Анан милиция кызматкери болгондон кийин коркосуң да сыраны сүйлөшкөндөн. Сиз ошол жерде тааныдыңыз да аны, билдиңиз да туурабы? Аны көрдүңүз? Жок, аны ошол отургандан айтышып, анан болсо мен курбузумду алып, анан кетпедикпи? Мындай болуп атат да, кандай иш-чара болгону? Бул Алиакбар Каныбек уулунун иши азыр тергөөдө. Анан кийин сиз милиция кызматкери катары бул мындай кызыкчылыктар кагылышы болуп калбадыбы бул жерде? Чогуу бир кечеде отурганыңыздар. Жок, мен болгону пресс кызматкеримин да. Анан аны деген барып, анан тааныгандан кийин анан чыгып кеттик да. Эгерде Акбар Каныбек уулунун ким экенин билип, анан барсам, ал уже башка нерсе болмок да, башка суроо. Анда бармак эмесмин да. Азыр мындай болуп атат да, эмичи жабырлануучулар азыр мына сиздин сүрөтүңүздү кошуп алып таратышып атат. Мынакей баягы милициядагы өзү жүрсө ушинтип чогуу кечелерде отурушуп атса, шеринелерде болушуп атса, милицияга кантип ишенебиз деген сөздөр айтылып атат да. Шерине деген бул деген ага чейинки отурган жакта болчу. Байкасаңыздар башка такыр заведениеда, ал Айбарда ал шерин эмес болчу. Эмнеге кече эле? Айтып атпаймынбы, курбузум чакыргандан курбузума баргам деп. Аны отуруп сүйлөшүп анан кирип келгенден, бул эмес беле деп анан чыгып кеткенбиз. ИИМде баягы үйрөтөбү ушундай тергөөдөгү айыпталып жаткан адамдар менен байланыш мындай болбош керек деп? Жок, ошол билбегендиктен бардым да, анан билгенден кийин анан кеттик да.
Чалова өзү бул шерине эмес деп актанганы менен анын бул кечеге атайын даярданып барганын көрүүгө болот. Бизге кайрылган мигрант эне эми балдарын жана майып агасын багуу үчүн кайрадан Москвага кетүүгө аргасыз. Ал Каныбек уулу кармалганда эми акчамды кайра артка алам деген үмүтү болгон. Эми анын бул үмүтүн милиция менен сот актайбы? Бул ачык суроо. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.